билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей, А тамгасын таанытып, 10 жыл билим, таалим, тарбия берип, эрежеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын өзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, шыгына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте бул мугалим. Төмөндө туурунан миңдеген окуучуларды учурган Алтын Уянын бири Кум айылындагы Орозбай Көчкөнов орто мектеби жана анын мугалимдери жөнүндө сөз болмокчу. Мектепти 35 жылдык тажрыйбасы бар Керимбеков Аламбек жетектейт. Ал менин айтканым айткандай болсун дебестен, мугалимдердин дагы оюн угуп, алардын пикирин сыйлап, аларга тарбиячы дагы, өнөктөш жана насаатчы болуп келет. Учурда Орозбай Көчкөнов орто мектебинде 32 мугалим эмгектенүүдө. Алар пайдалуу иш үйрөткөн устаттар, урмат сыйга татыктуу инсандар, илим билимдүү, оор басырыктуу, токтоо, сабырдуу, салабаттуу, дайыма бир калыбынан жазбаган тулку бою тунук, акылдуу, көрөгөч инсандар. Мына ушундай бай тажрыйбалуу педагогдор, ийне менен кудук каскан илимий аалымдар менен кесиптеш болгонуна сыймыктанып, чарчоо билбей, изилденип эмгектенип келе жаткан айылыбыздын ардактуу окуучулардын сүйүктүү мугалими Түлөнбаева Дилбар эжеке жөнүндө сөз болмокчу. Дилбар Түлөнбаева түмөн түйшүктүү кесипти аркалап баарына жетишкен. Балдарын окутуп, кесипке ээ кылып, неберелерин сүйгөн куттуу үйдүн кожойкеси. Дилбар эжекенин баяу балалыгы Кербен шаарында өтүп, жаш кезинен эңсеген мугалимдик кесипке ээ болуп, эмгектенип келе жатат. Мен 1965-жылы Ош областына караштуу Жаңы Жыл районунун Кербен айылында туулдум. Балалык чагым дээрлик ошол мектепте өттү, ошол жерде өттү. Мектеп жашына толгондо Москва орто мектебине кирип, 8-класска чейин окудум. 8-классты бүтүп, Александр Сергеевич Пушкин атындагы Жалал-Абад педагогикалык окуу жайына тапшырдым. Аны 1985-жылы бүтүп, ошол Кум айылындагы Кычан Жакыпов орто мектебине келип, башталгыч класстардын мугалими болуп эмгек жолум башталды да. Албетте, мен буга сыймыктанам. Ушул мектепке келгениме, анткени коллектив өтө жакшы. Бүт билимдүү мугалимдер абдан көп. Менин устаттарым Жаңыбай агай, Тажикан эже, Гүлай эже, Зулум эже, Мээржан эже, Азимхан эже сыяктуу көп жакшы мугалимдер менен иштештим. Алардын насааттарын угуп, айткандарын аткарып, анан ушул мезгилде ушул даражага жеттик деп ойлойм да. Кийин өз билимимди өркүндөтүү үчүн Жалал-Абад университетине тапшырып, андан кыргыз тили жана адабияты адистигине ээ болдум. Ушул мектепке келгенден эле бул коомдук тапшырмаларды аткарып, ошол коомдук тапшырма иштерге активдүү катышканга аракет кылдым да. Комсомол комитетинде иштеп жүрдүм жаш убагымда. Андан кийин кыздар уюмун жетектеп жүрдүм. Кийин ошол башталгыч класстардын метод бирикмесин жетектеп жүрдүм көп жылга чейин. Андан кийин ошол профсоюз уюмунун төрайымы болуп иштедим. Мына азыр дагы 2-класста окутуп жатам. Дайыма бир калыпта өзгөрбөгөн сылык сыпа мамилеси анын бийик адамгерчилигинин күзгүсү. Жигердүү эмгегинин аркасында улуу кичүү арасында чоң аброй тапты. Мектептин жаш мугалимдерине узулдук көрсөтмөлөрдү берүүдөн эч тажабайт. Илимди, билимди баалап барктаган жана жакшылыкты көрө билген, бар күчүн, убактысын ак эмгекке салган инсан. Мен Түлөнбаева Дилбарды 1987-жылдан бери билем. Экөөбүз курбубуз. Көп жылдар бою бирге иштедик. Дилбар өз кесибин сүйгөн, эмгекчил, чындыкты бетке айткан, акыйкат үчүн күрөшкөн алдыңкы мугалим. Жаш муундарды тарбиялоодо
жакшы жетишкендиктерге жетишти. Канчалаган окуучуларга билим тарбия берип, уядан учурду. Дилбарга мындан ары дагы жашоосунда жакшы ийгиликтердин. Байва Дилбар эжеке биздин мектепте эң кадырлуу мугалимдердин бири. Биздин Дилбар эжеке биздин мектепте 35 жылдан бери эмгектенет. 35 жылдын ичинде эл агартуунун отличниги наамын алууга да жетишкен. Мүнөзү жагынан алыстыкты сүйгөн, сылып, сүйлөп, ар бир окуучуна өзгөчө көңүл буруп, мээримин төккөн мугалим. Кесиптештеринин, курдаштарынын арасында эң сүйүктүү адам. Окуучулары үчүн дагы эң сүйүктүү адам. Сабакты талаптын деңгээлине жараша жогорку деңгээлде өтөт. Жана жаш мугалимдерден эч качан жардамын аябай келген. Методикалык жактан эң жогорку деңгээлде жардам берип, эч качан жардамын аяган эмес. Мен дагы Дилбар эжекеге тилеп кетем, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, иштери дайым ийгиликтүү болуп, мындан дары дагы жаш муундарды көп тарбиялап, өзүнө окшогон келечектеги окуучуларды ийгиликтерге жеткирген кадырлуу мугалимдерден болушун тилейм. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, Дилбар эже окуусун бүтүп, мурун студенттерди Кыргызстандын ар кайсыл жерине бөлчү эле. Ошондо 2 жыл практика өтөчү да. Дилбар эже ошондо ушул Кум айылына азыркы Орозбай Көчкөнов мектеби, Кычан Жакыпов мектеби эле ошол мектепке бөлүнүп, ушул жерде ушул күнгө чейин 35 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Бул айыл эжеке үчүн абдан жакшы ийгиликтерди алып келген десем жаңылышпайм. Себеби Ален аттуу жигитке турмушка чыгып, бала чакалуу болуп, мектепте үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Эжекеден биз көп усулдук жардамдарды алдык десем жаңылышпайм. Эч качан кабагым кашым дебей сурасаң билгенин айтып берет. Мектепте метод бирикме жетекчи, кесип бирлигинин төрайымы болуп иштеп жүрдү. Көптөгөн сыйлыктардын ээси, бир нече райондук, облустук грамоталардын, эл агартуунун отличниги, профсоюздун ардагери деген наамдарды алган. Мугалим өмүрү дарак дегендей, эжекенин окуучулары банкир, айыл өкмөттөрдө башкы эсепчи, мугалим жана башка кесиптерде иштеп жатышат. Эжекеге кааларым ден соолук, узун өмүр, кийинки муундарды окутуп, тарбиялап, кеп кеңешин айтып, ишине чыгармачылык ийгилик каалайм. 2005 жылы мен Ош мамлекеттик университетин аяктап, ушул Орозбай Көчкөнов атындагы орто мектебине башталгыч класс мугалими болуп дайындалгам. Мына ошол жерде мен ушул биздин залкар инсаныбыз мыкты мугалим Түленбаева Дилбар эжеке менен тааныштым. Ошол убакта Дилбар эжеке бизге устат болду. Ошондой эле усулдук эң сонун кеңештерин айтты. Ошол бизге окшогон жаш мугалимдерди өзүндөй мыкты мугалим болууга аракет кылды. Ошондой эле мен ошол убакта ишке киргенимде Түленбаева Дилбар эжеке башталгыч класс мугалими болуп эмгектенчү. Ошондой эле эл агартуунун отличниги болгон. Андан кийин ошол эжеке ошол маалда профсоюз уюмунун төрайымы болуп, профсоюз уюмундагы отличниги деген наамдарды алган. Эжеке азыр дагы талыкпай эмгектенет, тынымсыз изденет, ошондой эле мыкты чыгармачылык менен иштейт. Эжекенин окуучулары азыркы учурда дагы билимдүү, аябай тарбиялуу, ошондой эле мыкты инсандар болуп келип атат деп айтуудан эч качан адашпайм. Себеби эжекенин канча жыл уядан учурган окуучулары өзүнүн жолун таап, мыкты инсан болуп келип жатышат. Азыр дагы эжеке бизде эмгектенет, азыр дагы көп тажрыйбаларын, көп билимин, ошондой эле өзүнүн усулдук кеңешин эч качан аябайт. Бул эжеке менен биз сыймыктанабыз, ошондой эле бул эжекеден биз көп методикалык жардам, көп сырларды, ошондой эле эң негизгиси мугалимдик, чеберчиликти биз мынакей ушул эжекеден гана үйрөнөбүз.
окуучуларга татыктуу билим берип, чыныгы педагог оңой эмес экенин жон териси менен сезген эжейдин айткандарында кажет жок эле. Мугалимдик кесип ардактуу да, ары түйшүктүү да деп ойлойм. Мугалим мөмөлүү дарак демекчи, мугалимдин мөмөсү кечирээк билинет экен да. Анткени сен окуткан балдар келечекте бир кесиптин ээси болсо, кыргыз эли үчүн көрүнүктүү бир ишмерлер чыкса, кыргыз элин алга жетектей турган инсандар чыкса, адептүү ыймандуу балдар болсо, мына ошол сенин ийгилигиң деп ойлойм. Ийгилик жөндөн жөнүнө келе бербейт. Албетте анын артында чоң түмөн түйшүк эмгек жатат, кажыбас мээнет жатат. Анан ийгилик жаралат деп ойлойм. Талыкпаган эмгегинин аркасында кесибине берилген окутуучу илимий иш-чараларга активдүү катышып, бир канча сыйлыктардын ээси болду. Иш тажрыйбамда ошол эмгегимди эл баалап, жетекчилер баалап, 2009-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличник деген мындай төшпөлүгү беришти. Андан кийин дагы ошо профсоюзун жетектеп жүрдүм дедим. Ошондо дагы ошол илим жана билим профсоюздук кыймылынын отличниги деген төшпөлүгү менен сыйлашты. Андан башка дагы көптөгөн айыл өкмөттөн, районодон мындай грамоталар, ардак грамоталар менен, акчалай сыйлыктар менен сыйланып аттым. Ыраазымын ошол биздин эмгекти баалаган коллективге, жетекчилерге рахматымды айтам. Учурдан пайдаланып, мен дагы Дилбар эжекеме чоң ыраазычылыгымды айтып өткүм келет. Анткени эжекенин ар бир айткан сөзү азыркыга чейин эсимде, азыркыга чейин дем күч берип турат. Мен ойлойм, эжеке окуткан ар бир окуучу турмуштан өзүнүн ордун жакшы жерден тапты деп ишенем. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Жана биздин адам болуп калыптанышыбызга себеп болгон А тамгасынан баштап математиканын кошуусу, кемитүүсү, көбөйтүүсү, бөлүүсүнө чейин үйрөткөн сүйүктүү эжебиз Дилбар эжеге саламымды, ыраазычылыгымды, чын жүрөгүмдөн чыккан чоң рахматымды айтамын. Түленбаева Дилбар шак ийилген мөмөлүү дарактын бир гана жемиши. Ошол жемиштен билимге сугарылган биздин окуучулар келечек ээлери.